Урматтуу достор, эртең менен саат 8-де Баткенге келгенбиз. Бардык акыбалды көрүп, силерге видео отчет кылалы деп чечтик. Биз турган аймакта азыркы учурда акыбал тынч, башка аймактарда кичине атышуу болуп атат, бирок биздин аскер бөлүмү, биздин жоокерлер бардык көзөмөлгө алышты. Андан башка бүгүнкү өтүп кеткен жоокерлерибиздин банкта карыз акчасы бар экен, кредит. Ошону бир банк жаап бериптир. Мен банкты айтпай эле коеюн. Мен калган банктарга кайрылмакмын. Ошондой аскерлерибиздин өтүп кеткен карыздары болсо, өзүңөр эле сый урматыңар менен жаап берип койсоңор, Аллах ыраазы аябай сонун болот эле. Ушул моменттен колдон Кыргызстанда мен кыргызмын деген жарандар, Кыргызстанда канча улут жашайт. Ошол мен башка улуттанмын дебей, кайсы улуттан болсун мен кыргызмын деп азыркы учурда бааз биригип Баткенде ар бир бүттүгүбүзгө жардам кылабыз. Анткени келген маалыматтардан угушубузга караганда үстүндө кийип жүргөн кийими жоктор бар экен. Андыктан баарыбыз биригип, айырмасы жок кайсы улутта болосуң, мен кыргызмын деп, баарыбыз Баткендеги бүттүгүбүзгө бир муштум болуп, ошо орозо күнүндө Аллахтын ыраазылыгы үчүн бир дем, бир күч болуп жардам кылабыз. Баткенге келиштин азыр кажети жок. Биякта баары жетиштүү. Бияктагы аскерлер суранып атат, наоборот, силер бизге мешать берип атасыңар деп. Силер шаардан чыгып кала, силер алыс болууга депчи. Андыктан Баткенге келбей эле коюңуздар. Ассаламу алейкум. Саламатсыңар достор. Калай калк. Биз кечээ аскер бөлүмүндө болдук. Аскерлерди көрдүк. Ушундай күчтүү курал жарагы менен келдик. Болгону биз приказ эч нерсе кыла албайбыз дейт. Приказды министр обороны бериш керек экен азыркы учурда. Тажиктер болсо, булар приказсыз эле үйлөрүбүздү өрттөп, жерлерибизди басып кетет. Ушудан пайдаланып, биз министр оборонадан приказды күтөбүз. Антпесе күндөн күнгө акыбал бүгүндөн убакыттан убакытка көчүп атат.